жаш балаға қайрылды. Я амирал муъминин. Ба, 2 дирхамдық көйнөктү алып қалып, 3 дирхамдық көйнөктү ким беріп атат? Жүдөп қалған жаш жигитке беріп атат. Сен муну кийип чыкып ал деп. Жүдөп жүрүш сүннөт эмес. Жамаачы болсо дагы тыкыйтып, жууп, тазалап, иреттеп кийиш сүннөт. Көрдүңүздөрбү? Азыр айтабыз уландысында. Анан жүдөп жүрүү сүннөт деп да түшүнүп албаш керек да. Пайгамбарыбыздын мына күйөө баласы Али радhiyallahu анхунун окуясын айтып берип атабыз сизге. Хуз хаза анта фа анта та'алул минбара. Жаш баланын жообун караңыз. О, момундардын амири дейт. Али деп айткан жок. Ар биринин өзүнүн аты менен айткан жакшы да. Мисалы, аким келсе, мына биздин районубуздун акими келиптир. Военный частын генералы келсе, мына биздин генерал келиптир. Полковник келсе, полковник келиптир. Депутат келсе, депутат келиптир. Министр келсе, министр келди, айтыш керек экен да өзү. Кыргыздар эмне деп коет муну? Ат аталса, куту сүйүнөт деп коет. Ат аталса, куту сүйүнөт деп, сонун айтылган. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн аты менен чакырылат. Иттик, ит келе кой эле, келе кой деп чакырасызбы? Күч эле күч деп чакырасыз да.